Эфирде кечки жаңылыктар чыгарылышы, студияда Айдана Ашимова, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров бүгүн ынтымак ордодо жогорку окуу жайлардын өзгөчөлөнгөн мыкты студенттерине президенттик стипендия тапшырды. Мамлекет башчысынын колунан стипендияны өлкө боюнча 90 студент алды. Сыйлыкка татыган ар бир студентке президенттин мактоо баракчасы жана 60 000 сом өлчөмүндө стипендия берилди. Албетте президенттик стипендия бул жөн гана бир материалдык колдоо эмес. Ал окуу жайлардын илимий жана коомдук турмушуна өзгөчө салым кошкон билимге, илимге, чыгармачылыкка, коомдун жашоосуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган студенттердин талыкпаган эмгегинин, ташкындаган талантынын жыйынтыгы жана аларга шык берүү болуп саналат. Президент өлкөнүн билим берүү системасын эл аралык талаптарга жооп бергидей кылып жаңыртуу аракеттери жүрүп жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы жогорку окуу жайларда билим сапатын жогорулатуу, студенттерди дүйнөлүк атаандаштыкка даярдоо негизги максаттардын бири экенин айтты. Кесипкөйлүк мээнетсиз өзүнөн өзү эле келе бербейт, аны сабыр, тынымсыз эмгек максатка берилгендик гана жарата алат. Урматтуу студенттер, бүгүн биз өлкөбүздүн билим берүү системасын эл аралык талаптарга жооп бергидей кылып жаңыртуунун аракетиндебиз. Анын ичинде жогорку окуу жайларда окутуунун сапатын арттырууга басым жасап жатабыз. Биздин максат студенттердин билимин алуусуна гана эмес, дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүү болуусуна шарт түзүү. Мына ошондуктан жогорку окуу жайлардагы илимий изилдөөлөрдү колдоого, жаштардын чыгармачыл жана коомдук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өлкө башчысы билим берүү тармагындагы реформаларды тереңдетүү жана жогорку окуу жайларды билим сапатын жогорулатуу маселесине токтолду. Президент белгилегендей, бүгүн Кыргызстан билимдүү, чыгармачыл жана дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарга муктаж. Силердин бүгүнкү жетишкендигиңерди баалоодо мугалимдердин мээнети белгиленбей коюуга мүмкүн эмес. Ар бир студенттин ийгилигинин артында билимге багыт берген, дем берген, ата энедей мээрим төккөн, акыл насаат айткан окутуучулардын эмгеги дагы жатат. Окутуучу, профессор, доцент ага эжейлердин бүгүнкү замандын күрөө тамырын кармап, жаш муун өкүлдөрүнө туура жол көрсөтүүгө кылган аракеттер үчүн аларга дагы терең ыраазычылыгымды айта кетейин. Президент мугалимдердин эмгегин жогору баалап, алардын аракетинин аркасында жаштар ийгиликке жетип жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы президенттик стипендия ээлерин куттуктай келип, бул сыйлык жаштарды жаңы бийликтерге үндөп, өлкөнүн өнүгүүсүнө дем күч берет деп баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2025 жылдын 24 сентябрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзам менен улуттук коопсуздук органдарына соттук, эксперттик, криминалистикалык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү укугун, анын ичинде келишимдик негизде аларды өндүрүү жана төлөөсү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөөгө ашырылуучу укуктар берилет. Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу үчүн талапкерлерди көрсөтүү аяктады. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 30 октябрда саат 18:00 шайлоо округдарынан талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктады. Жалпысынан шайлоону утурлай 589 талапкер көрсөтүлдү. Анын ичинен эркектер 365, аялдар 224. 30 октябрга карата 168 талапкер катталды. 19 талапкер өзү шайлоого катышуудан баш тартты. 7 талапкерди БШК каттоодон баш тартты. Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. Алдын ала тизмеге 4 287 000ден ашык шайлоочу кирген. Шайлоону утурлай өлкө боюнча 2492, чет өлкөлөрдө жалпы 91 шайлоо тилкеси түзүлдү. Бүгүн Кыргызстан элдер ассамблеясы тарабынан демилгеленген Кыргызстан жаш таланттар мозаикасы талышындагы форум болуп өттү. Иш-чарага 15 жаштан 25 жашка чейинки эл аралык олимпиадалардын, илимий чыгармачыл сынактардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү жана инновациялык стартаптардын авторлору катышты. Кененирээк Мурат Жолукеевдин материалында.
Бүгүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу инновациялык борборунда жаштар саясаты жаатында маанилүү иш-чара Кыргызстандын жаш таланттарынын мозаикасы аталышындагы алгачкы форум болуп өттү. Ал Кыргызстан элдер ассамблеясы тарабынан уюштурулуп, бүткүл өлкө боюнча эң келечектүү жаштарды бириктирип жана аларды колдоо үчүн уникалдуу аянтча болуп калды. Кыргызстандагы азыр жаштарды колдошубуз керек. Таланттар, ошол жерде өнүккөн, ички күчтүү деми бар, ойлору бар, ачып койгон ачылыштары бар. Ошолордун баардыгын биз колдошубуз керек дагы. Кыргызстандагы болуп аткан жаңылыктарды ар бир областтан келген, шаарлардан келген баарын тааныштырып, ушу Кыргызстандагы ачылып аткан жаңылыктар, кандай мамлекеттик колдоо болуп атат, бизде кандай мыкты жаштар бар. Ошол жаштарды айтсак, азыртан баштап өзүңөр көрүп стартап деп коет, бул жердеги ошол биринчи баштаган иштери, экинчи жагынан жаңа ачылыштарын көргөзүп атат. Маданиятта, спортто чоң жетишкендиктерин көргөзүп, уюштуруу жагында ошол негиздеп келип биз ушул жерде дагы Кыргызстанда болот эң мыкты жетекчилерди, ошол жердеги мыкты кишилердин баарын алып келип туруп, үйрөтүп, ушул жердеги теңдикте, бирдейликте, жогору эмес, мен акылдуу эмес дебестен баардыгына жол ачып берип, кыйынчылыктарын дагы болуп атат. Кандай кыйынчылыктар күтүлөт, бирок ошого карабастан алдыга жылып, Кыргызстандын келечегин оңдоо. Бул жерде ошол биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоев Жапаров айткандай, жаштарга баардык жол ачык, баардык жагынан колдойбуз, келечегибиз жаштар. Ошондуктан биз азыр жаштарды колдоп, дагы болсо дагы жолун ачып берип, ушул кандай болуп дүйнөдөгү жетишкендиктер кандай болуп атканын, ошолордон жаңылбастан алдыга кете тургандай кылып, тең аталыкта алып барууга жол ачып бергени келдик. Форумдун ишине 15 жаштан 25 жашка чейинки эл аралык олимпиадалардын, илимий, чыгармачылык сынактардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү жана инновациялык стартаптардын авторлору катышты. Форум таланттуу жаштар мамлекет, бизнес, коомчулук ортосунда көпүрө болууга көмөк болот. Уюштуруучулар бул иш-чара жыл сайын өткөрүлүүчү улуттук деңгээлдеги аянтча болоорун пландаштырууда. Ал өз кезегинде Кыргызстандын жаш муун өкүлдөрүнүн потенциалын ачуу жана аны ишке ашыруу үчүн системалуу чөйрөнү түзүү боюнча аракеттерди бириктирүүгө өбөлгө түзөт. Сегодня есть все возможности, чтобы они делали сами себя. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз ар тарапта өнүп өсүүгө бардык шарттар бар. Бул форумду биринчи жолу өткөзүп жатабыз. Биз таланттуу келечек муундарыбыздын идеялары ишке ашып, келечекке ишенимдүү кадам таштап жатканына жардам берүүгө аракеттенебиз. Аны менен катар жаштар бүгүнтөн баштап Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө өз салымдарын кошот деп ишенип кетмекчибиз. И, конечно же, всегда говорят, молодежь – это наше будущее. А я говорю, молодежь, вот она сегодня здесь, их порядка 70 человек, которых мы сегодня пригласили, и каждый из них определенно уже занял свою нишу. Белгилей кетсек, форумдун максаты Кыргызстандын ар кайсыл этникалык топторунан чыккан, эл аралык деңгээлде ийгиликтерге жетишкен потенциалы бийик жаштарды аныктап, аларды бириктирүү менен идеяларды ишке ашырууга багытталган. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй, Бишкек. Токмок шаарында 2,5 миңден ашык адамга көп кабаттуу ипотекалык турак жай салынууда. Учурда курулуш иштери активдүү жүрүп, жүздөгөн куруучулар 3 нөөмөттө иштеп жатышат. Долбоор боюнча социалдык шаарчанын ичинде жашоого муктаж болгон бардык шарттар каралган. Мектеп, бала бакчадан баштап унаа токтотуучу жайларга чейин эске алынган объект жакынкы жылдары ишке берилет. Бири шваб, экинчиси электр зымдарын тартып, кийинкилери коммуникациялык суу түтүктөрүн өткөрүп, Айтор бардык кабаттарда иш күч. Шаардын так ортосунда жайгашкан объекттин 5-кабатында негизги курулуш иштери аяктап, ички жасалгалары калды. 9 жана 15 кабаттуу үйлөрдө 400гө жакын куруучу иштеп жатат. Кыргызстандагы өнүгүштөр жакшы болуп өнүгүп атат деп ойлойм. Себеби дегенде көп объекттер, көп строительство жүрүп жатат да. Ири объектте биринчи кезекте курулуштун сапаты кылдат көзөмөлдөнөт. Материалдардын басымдуу бөлүгү Орусиядан, бетон, цемент жана майда керектөөлөр ички рыноктон алынат. Анын баары ар бир этап бүткөн сайын улам текшерүүдөн өтүп турат. Булардын сапаты аябай жакшы. Мына өзүңөрдө фасад курулушун баштап атабыз. Ушул фасад курулушунда жок дегенде эле 20-25 сантиметр жылуулук
берилип турат. Ичинен сыртынан да ичинен дагы отделка жұмысы жүрөт. Анан кыскасы жып-жылы болот. Биз материалдарды бардык жагын арматураны дагы цементтерди да баарын тең Россиядан алдыртабыз. Ипотекалык үйлөрдүн курулушунда бардык шарттар каралган. 29 блоктен айланасы тосулуп, өзүнчө шаарча болуп, ичинде мектеп, бала бакча, унаа токтоочу жай жана 10дон ашык балдар ойноочу аянттар болуп, социалдык объекттердин баары камтылган. Батирлердин көпчүлүгү Токмок шаары боюнча ипотекалык компанияга кезекке тургандарга тапшырылат. Бала бакча каралган 250 орундук, 750 орундук мектеп каралган. Котельнясы болот өзүнүн. Забор менен тозулат, полный өзүнүн территориясы болот. Ичинде 14 балдар ойной турган аянтчасы болот, беседкалар болот, и көрктөндүрүлөт бардыгы. И футбольный аянтчасы болот. Ушу 7 блогубуз бүтүп турат. Уже крышасы жабылып атат, фасад жумуштары жүрүп атат. Ама 7 блокто 5-этажга чыгып калдык. 80 миңден ашык калкы бар Токмок шаарында турак жай менен камсыздоо негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Буга чейин мамлекет тарабынан шаарды өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүнүп, аны менен катар февраль айында ипотекалык шаарча куруу боюнча чечим чыккан. Эми курулуш объекти толук бүткөндө көпчүлүк жарандар сырттан жумуш издебей, өз үйүндө жашап иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. 11 гектардан ашык аянт элеген ипотекалык шаарчада жалпы 29 блоктон турган көп кабаттуу үйлөр бар. Анын 9-у 9 кабаттуу, калган 20-сы 15 кабаттуу болчу. Жалпы 2,5 миңден ашык жарандарга батирлер берилет. Курулуш иштери мына март айында эле башталып, 7 айдын жүзү болду. Дээрлик бардык блоктордо үйлөрдүн каркастары тургузулган. Эң биринчи алгачкы үйлөрдү келерки жылдын жай айларында берилмекчи. Жалпы ушул ипотекалык шаарча толугу менен 2,5 жылда ишке киргизилет. Элиза Нурматова, Раскелдик Окулбеков, Ала-Тоо 24. Өлкө аймагында сууга суунун тартыштыгы дыйкандар үчүн эң курч маселелердин бири ойдон калууда. Бул көйгөйдү чечүү максатында Ысык Ата районунун Жайылма айыл аймагында суу каналдарын жаңылоо жана бетон полотносу менен чыңдоо иштери башталды. Жергиликтүү дыйкандар бул ишти кубануу менен тосуп алышууда. Жайылма айыл аймагында 12.821 киши жашайт. Халктын негизги бөлүгү дыйканчылык менен алектенгендиктен сугат суунун жетишсиздиги узак жылдардан бери көйгөй жаратып келген. Эми суу каналдарынын оңдолушу менен бул түйшүк бир топ жеңилдейт деген үмүткөч. Көрүп атасыз, биякта мына камыш өсүп, мындай камыш өсүп, суу барбачы. Тетиги башынан 500 литр суу атса, бизге чейин жетип келген 250 литр суу келчү. Фильтрация болуп, потеря болчу. Дыйкандарга кыйын болчу. Тазалап, ар жыл тазалайсың, эметесиң, кыйналып. Эми ошол канал менен суу тез бизге келсе, баягы убагында суарсак, түшүм жакшы болот. Түшүм жакшы болсо дыйкан бай болот. Ошондуктан ушундай проекттерди, ушундай долбоорлорду көбөйтүш керек. Р-24 суу каналына капиталдык оңдоо жүргүзүлүүдө. Алгач арыктар тазаланып, жаңы бетон полотносун төшөө иштери жүрүүдө. Жумуштар Ысык Ата райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан ишке ашууда. Ишке 5 атайын техника жана тажрыйбалуу жумушчулар тартылган. Ага чейин биз азыр тендер менен конкурс жарыялап, Улуу Британиядан полотнолорду алып келип, төшөө жумуштары республика боюнча башталды. Азыр Ысык Ата районунда биз дагы ошо демилгени колдоп ишти алып барып баштадык. Бул полотно боюнча айтсам, бетон полотносу бул өзү рулонда келет. Бир рулон монолит бетондун 34 куб монолит бетонго барабар. Баасы кымбатыраак болгон менен мунун эксплуатациясы 50 жыл. 50 жылга качествосы, сапаты да жакшы. Эң жакшы жери бул камыш өскөн жерлерге төшөсө, камыш өсүп чыкпайт, тешип чыкпайт. Эксплуатацияга жакшы, потеря жок болот. Быйылкы календардык планга ылайык район аймагында бир катар суу каналдарды оңдоп түзөө иштери каралган. Бул суу каналдар ишке кирсе, дыйкандар эгин талааларын бир эмес 2-3 жолу суугарып түшүмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк алышат. Эгерде бул жерлерге мисалы үчүн арпа, буудай эксе, 2 эсе, 3 эсе түшүмдүүлүк көп болот. Жүгөрүлөр, андан тышкары мына азыр Бакыт Эргечевдин атайын планы бар. Жакшы каналдардын аяктарында жанакы капельный орошенияларды койгула, ошондойлорду уюштургула деп атат.
себеби аягына чейин суу жете тургандай болуп ушул жака айта дыйкандар капельный орошенияларды башына ванналарды коюшат дагы татынакай капельный орошенияларды уюштурушат. Себеби аягына чейин полноценный суу жетпеген үчүн аларды уюштура алган эмес. Арпа буудай эгип эле бир эрте жазда суу барда бир сугарып алчу, биздин суу чарбасы бир сыйра тазалап берип койчубуз. Андан кийин эле болду, чөп өсөт, камыш өсөт, аягына чейин суу жетпей эле ушундай кыйынчылык. Курулуш иштери облустун суу чарба башкармалыгынын бюджетинен каржыланууда. Айыл аймагында камыш баскан арыктар тазаланып, муну менен сугат суулар талааларга жоготуусуз жетиши камсыздалат. Бул каналдын салынышы сууну жоготуусуз ордуна жеткирип берүү болот да. Мисалы бул каналдын башынан буга чейин 300 же 400 литр суу чыкса, тетиге турган аягына чейин суу жоготуу болуп, суунун бир 100-150 литр эле жетип калчу. Анан суунун жетиш убактысы дагы аябай көп убакытта жетчү да. Мисалы каналдын башынан чыгарса, аягына бир 3-4 саатта жетчү. Азыр эми ушул каналдын салынышы менен суу жарым сааттын ичинде көздөлгөн жерге чейин жетет буйруса. Жалпы узундугу 2,5 чакырымга жакын Р-24 суу каналына бетон платносун бир айдын ичинде толук төшөлүп бүтөт. Натыйжада дыйкандар үчүн суу жеткирүүнүн сапаты жакшыртылып, түшүмдүн көлөмүн арттырууга өбөлгө түзүлөт. Кызжыбек Жээнбек кызы, Данияр Тилебалдиев, ФТРК Чүй, Ысык Ата району. Ала Мүдүн районунда аз камсыз болгон жана жумушсуз жарандарды колдоого багытталган социалдык иштер уланууда. Бул ирет Сүймөн Кулчокморов айыл өкмөтүнүн октябрь айылында бир катар үй бүлөлөргө эмгекке тартуу программасынын алкагында азык-түлүк топтомдору тапшырылды. Кененирээк кийинки материалда. Ала Мүдүн районунун Сүймөн Кулчокморов айыл аймагындагы дөмөрчүлөрдүн колдосу менен ишке ашкан таза суу долбоорунун алкагында 17 чакырым суу түтүктөрү орнотулган. Долбоор жергиликтүү тургундардын катышуусунда жүзөгө ашырылып, алар жерде даярдоо суу түтүктөрүн орнотуу жана тазалоо иштерине салым кошкон. Натыйжада айылдагы ичүүчү таза суу маселеси толугу менен чечилди. Буга чейин бул таза ичүүчү таза суу долбоору Араб Эмиратынын долбоордун негизинде башталган. Ошол долбоорду бүтүрүүдө бизге адамдардын күчү керек болгон. Анан адамдардын күчүнө ошол 60 адам туура келди. 60 адам аз камсыз үй бүлөлөрдөн, муктаждардан убактылуу жумуш менен камсыз кылуу максатында күчкө биз тарттык да, жумушка тарттык. Долбоорго жалпы 60 адам тартылган. Алардын көбү жумушсуз катары каттоодо турган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү. Эмгегин эске алуу менен ар бир катышуучуга азык-түлүк топтомдору берилди. Буга чейин биздин октябрь айында жумушсуз жарандар катталып, ушул күнгө чейин жумушу жок жүргөн адамдар көп. Бул Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен жана миграция бөлүмүнүн башкармалыгынын жардамы менен ар бир катышуучу, бул жерде 60 жаран катышты. Ал 60 жаран ар бирөө 6 мешок ундан жана 30 литрден май алышты. Жана 1800 сомдон айыл өкмөтүнөн дагы акчаларды алышты. Бул долбоорго кайсы жарандарды тандап алдык? Биринчиден социалдык жөлөк пул алуучулар тандалып алынат. Экинчиден каттоодо жумушсуз жаран катары каттоодо турган жарандар, үй бүлөсүндө майыптыгы бар, мүчөсү бар жарандар жана жалгыз бой жарандар. Ушул критерия менен тандалып алынган жарандарга биз аз да болсо азык-түлүк менен колдоо көрсөтүп жатабыз. Мындан сырткары быйылкы жылы район боюнча 4 долбоор ишке ашууда. 3 долбоор ишке ашып бүттү, 4-сү Байтек Батыр айыл өкмөтүндө ишке ашып жатат. Иш-чара Ала Мүдүн райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен уюштурулду. Сүймөн Кулчокморов айыл өкмөтү өзүлөрү ошо долбоор сунуш жазып, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасына ошо кайрылышты. Ушундай таза суу проектиси Арабтар фонду тарабынан жардам көрсөтүлүп, курулуш материалдары алынып берилип, ошого кол күч керек болуп, кол менен жасоочу иштерге ошо 60 жаран ишке тартылды.
Аламедин району боюнча бардык эле айыл өкмөттөргө ошол долбоор сунуч бергиле деп биз суранганбыз. Ошол район боюнча 4 эле айыл өкмөт ошо ишке тартылышты. Бүгүнкү күндө ошо башка айыл өкмөттөр менен бирге ошо Сүймөнкул Чокморов айыл өкмөтү дагы ошо долбоор сунуштун алкагында иш алып барып, бүгүнкү күнү ошо өзлөрүнө тиешелүү азык түлүгүн алып атышат. Мындай иш-чаралар областын ар кайсы аймактарында өткөрүлүп, аз камсыз болгон жарандарды колдоо жана алардын жашоо шарттарын жакшыртуу максатында ишке ашырылууда. Айпири Муратбекова, Жумабай Исманалиев, ОТРК Аламедин району. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш паркында 2000 даана кайын көчөтү отургузулду. Иш-чарага министр жана агенттиктин жетекчилиги менен бирге 200гө жакын кызматкер катышып, 4 гектар аянт жаңы бактар менен байытылды. Бул демилге өлкө аймагындагы жашыл аянттарды кеңейтүүгө жана келечек муундар үчүн таза экологиялык чөйрөгө түзүүгө багытталган. Жашыл Мурас улуттук өнүктүрүүнүн алкагында Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш паркында 2000 даана кайын көчөтү отургузулду. Иш-чарага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри жана коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо боюнча Арис агенттиги бирге катышты. Министрликтин маалыматына караганда негизги максат Токой фондунун аянтын кеңейтүү, экосистеманы калыбына келтирүү жана жарандардын жаратылыштык коргоо иштерине катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Биз кайын көчөтүн отургузуп жатабыз. Бул өнөктүктү улай эле мындан дагы ары улай 20 километрге жакын ушул суунун жээгиндеги бош жерлерди Токойго айланта турган максатыбыз бар. Бунун 4 гектар жеринде быйыл жылдын башында өзүбүздүн күчүбүз менен эккен болчук. Азыр бул 4 гектарды Арис демилгелеп, бизге сунуштап, мына биргеликте Токойго айлантырып отурабыз. Өз кезегинде Арис агенттигинин өкүлдөрү бул демилге мамлекеттик органдар менен жарандардын кызматташтыгынын ийгиликтүү үлгүсү экенин белгилешти. Агенттик мындан арыда аймактарда жашылдандыруу иштерин улантаарын белгиледи. Айтымында отургузулган көчөттөрдүн келечек муун үчүн орду чоң. Бүгүн биз урматтуу президент Кыргыз Республиканын президенти Садырбек Жапаровдун Жашыл Мурас программасынын аркылуу ошонун негизинде жаратылыш министри менен биргеликте чоң бир иш-чара өткөзүп жатабыз. Бак тигүү аземин жазып атабыз. Бул бак тигүү менин оюмча бул биздин өлкөбүздүн ар бир кыргыз жараныбыздын бир парзы болуп эсептелет деп ойлойм. Бул бир гана таза табигатты жашартуу гана эмес, абаны тазартуу, жаңы муундарга мындай бир үлгүлүү бир иш-чара болсун деген мааниде жазып атабыз. Мындай иш-чаралар климаттык өзгөрүүлөрдүн терс таасирин азайтууга жана жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууга өбөлгө түзөөрү анык. Ал эми жашыл Кыргызстан келечек муунга мурас катары калат. Ар бир отургузулган көчөт бул экологиялык жоопкерчиликтин символу болуп эсептелет. Мындан да жалпы кыргыз элиме каалайт элем, ушундай көчөттөр көп отургузулуп турсун. Ар бир адам бирден дарак тиксин дегендей баардыгына каалоо тилегим бар. Ар бир жарандар бирден дарак тиксе биздин экологиябыз алдыга жылып, мындан дагы ары кар мөңгүлөрүбүз абдан жогорулап, жакшы таза абада жашайбыз дейбиз. Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш паркында жаңы Токой тилкеси пайда болду. Жергиликтүү тургундар келечекте көчөттөрдү сактоо жана багуу иштерине активдүү катышаарын билдиришти. Тынчтыкбек Акишев, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Кемин району. Сот тармагындагы коррупцияны аныктоого багытталган акча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Жайыл райондук сотунун судьясы жана мурдагы аппарат жетекчисинин мыйзамсыз аракеттери тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүдө 2023 жылдын ноябрь айында алар алдын ала сүйлөшүп алып, соттолуучунун бир тууганынан соттун оң чечимин камсыздоо бадасы менен 10 000 АКШ долларын талап кылышканы аныкталды. Ошол эле айда аталган жаран мурдагы аппарат жетекчисине макулдашылган сумманын бир бөлүгү 480 000 сомду берген. Бирок соттун чечими алардын пайдасына чыкпай, айыпталуучу соттолгон. Ыкча миликтөө иштеринин жыйынтыгында мурдагы аппарат жетекчиси кармалып, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө абагына камакка алынган.
2009 жылдын 8 июнунда Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын курамында милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө батальону түзүлгөн. Ошондон бери бөлүктүн кызматкерлери облус аймагында жана өлкөнүн башка аймактарында коомдук тартипте жарандардын коопсуздугун камсыздоо үзүрүлүү кызмат өтөп келишет. Батальондун негизги милдети коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу, ошондой эле кылмышкерлерди кармоого көмөктөшүү. Учурда батальон 2 ротадан турат. Жалпы 164 кызматкер Чүй облусунун чыгыш жана батыш аймактарында күнү-түнү коомдук тартипти сактоо кызматын өтөшөт. Быйыл май айында 40 кызматкерден турган туристтик экологиялык милиция взводу түзүлүп, эс алуу жайларында жана туристтик аймактарда коопсуздукту камсыздап келет. 2025 жылдын 17 январынан тартып бөлүктүү милициянын полковниги Кубанычбек Пирназаров жетектеп келет. Бул жылдар аралыгында кызматкерлер ири коомдук иш-чараларда жана өзгөчө кырдаалдарда ар намустуу кызмат өтөп, коомдук коопсуздукту камсыз кылууда алдыңкы катарда турушкан. Бүгүн да Чүй облусунун милициясынын кайгылуу күзөт кызматы жарандардын бейпилдигин сактоо жана тартипти камсыз кылуу багытында тынымсыз иш алып барууда. Бишкек шаарында 2025 жылдын 3 ноябрынан тарта 2025-2026 жылдардагы жылытуу мезгили башталат. Муниципалитеттен билдиришкендей, ошол күнү кечинде Бишкек жылуулук электр борборунун кызматкерлери жылуулук өндүрүү жана аны андан ары Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасына берүү процессин баштайт. Бардык колдонулуп жаткан жабдуулар күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Техникалык кызматкерлер коюлган параметрлерди камсыздоого толук даяр. Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек жылуулук электр энергия муниципалдык ишканалары бардык даярдык иштерин аяктап, шаардын объектилерине жылуулукту өз убагында жана ишенимдүү туташтырууну камсыз кылууга толук даяр. Ишканалардын техникалык кызматкерлери мүмкүн болуучу кайрылууларга жана өзгөчө кырдаалдарга ыкчам жооп кайтаруу максатында күчөтүлгөн иш режимине өтүштү. Объектилерди жылытуу системасына кошуу бир нече этап менен жүргүзүлөт. Биринчи кезекте социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо уюмдары. Экинчи кезекте көп кабаттуу турак үйлөр жана жеке сектор. Бишкекте алдыдагы күндөрү аба ырайы кескен өзгөрөт, жылуу күндөрдүн ордуна суук түшүп, кар жай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз Гидрометтен маалымдашты. Синоптиктердин маалыматына караганда 1 ноябрдан тарта аба ырайынын температурасы кескин төмөндөшү күтүлүүдө. Ал эми биз ушуну менен жаңылыктар топтомун жыйынтыктайбыз. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышасыздар. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.